урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. БРИКС боюнча бир нече жолу менин көрүүчүм ушул түшүндүрүп бергилечи деп сурады эле да, бул эмне. Анан БРИКСти бүгүн пропагандада колдонуп жатышат. БРИКС жакында доллардан баш тартат. Доллардан баш тартып туруп дүйнөлүк экономиканы уратат. Америка Кошмо Штаттарын дүйнөлүк экономикадан бери ыргытып салат. Батыш өлкөлөрдүн баарын дүйнөлүк экономикадан ары ыргытып салат деп эле айтышат да. Анан ошо айткандын соңунан ушул теманы кичине изилдегенге туура келди. БРИКС деген эмне? БРИКС бул деген 5 өлкөнүн бирикмеси. Бразилия, Орусия, Индия, Кытай жана Түштүк Африка да. Анан ошон үчүн баягы башкы аталышы менен ошо БРИКС деп аталып калган да. Анан 2009-жылы түзүлүшкөн. Аны негизи максаты экономикалык кызматташтык жана саясий өз ара аракеттенүүнү күчтөнтүү. Саясий максаты баягы өнүккөн экономикаларга кандайдыр бир атаандашууну түзүү. Бирок ошо менен бирге БРИКСтин мүчөлөрү көбөйгөнү жатат. Бүгүнкү күнү ошол иштеп жаткан баягы ЮАРдагы саммитке чейин мүчөлөрүнүн саны ошо 5 эле болчу. Анан кийин ошо 24-жылдан баштап БРИКСке дагы бир нече өлкө кирди. Бул деген Аргентина, бул деген Мисир, Бириккен Араб Эмираттары, Бахрейн, Кувейт, Эфиопия жана Иран. Келечекте кире турган өлкөлөр дагы Бангладеш, Вьетнам, Таиланд, Индонезия болду. Венесуэла деген өлкө болду. Сенегал, Нигерия, Марокко, Алжир, Палестина жана ошо Казакстан да кошо, жана Белоруссия да кошо ушундай кандайдыр бир эмки жылдары БРИКСке мүчөлүккө киргенге катталышты. Анан негизи эгерде мүчөлөр ортосундагы байланыштарды карасак, ошол бир максаты да, негизги максаттары. Чын эле мындай кандайдыр бир 5 өлкөнүн ичинде биримдик бар. Мисалы үчүн бажылык машиналарды ылдыйлатып иштей алышат. Бир маалда Кыргыз Республикасы биздин өлкөбүз 2014-жылы жаңы Евразиялык биримдикке киргенде 2015-жылы негизи биздин Кытай менен бир чегара бар да. Анан Кытай менен биз деген дүйнөлүк соода уюмунда болуп атканыбызда бизде жалпы бажылык пошлина 2-5% болчу. Евразиялык биримдикке киргенден кийин ЕАЭПке бизде ошол бажы пошлинасы 12% болуп калды орточосу менен. 12-15-25%. Ал эми баягы Орусия БРИКС аркылуу Кытай менен кандайдыр бир келишимдерди жасап, эки өлкөнүн ортосундагы бажылык пайыз 3-5%га чейин болуп калды да. Кээ бир учурда, кээ бир тарларга 2% болуп калды. Ошондо биз кызыктуу аябай абалга келип калдык. Мисалы үчүн Кыргыз Республикасы бизге товар кирсе, бизге 12% менен кирет, Орусияга кирсе 2% менен кирет. Анан ошон үчүн Кытайдан бизде чек аралаш Кытайдан товарды алып келиш үчүн биз деген бүгүнкү күнгө чейин Орусия аркылуу, эгерде же Казакстан аркылуу, Хоргос аркылуу заказ берсек, бизге арзаныраак келип жатат. БРИКСтин күчү ошондой да. Биздин өлкөбүз буга чейин 2%, 5% менен өзү эле киргизчү Кытайдан. Бирок бүгүнкү күнү ушундай болуп калды. Демек ошо БРИКС аркылуу Орусия өзүнө жакшы мындай шарттарды түзүп берди, бирок ЕАЭС аркылуу ЕАЭС өлкөлөрүнүн мүчөлөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн чектеп салды да. Ушундай нерсе болуп калды. БРИКС ушундай нерсени кылды. Анан соода технология алмашуулар болуп атат БРИКС ичинде. Туруктуу өнүгүү, инклюзивдүк өсүүнү колдоо деп дагы бир максат жарыяланды. Глобалдык экономика жана саясий процесстерге таасир этүү, бул деген эң негизги саясий максаты БРИКСтикинин. Бүгүнкү БРИКСтин эгерде 23-жылдын жыйынтыктарын карасак, 23-жылдын жыйынтыктары БРИКСте 42% дүйнөлүк эл жашайт да. Дүйнөлүк баягы элдердин 42% БРИКС мүчөлөрү. БРИКС деген ошол 1/3 бөлүгүн жер кыртышынын камтыйт. Жана 18% дүйнөлүк ички дүн продукциянын көлөмүн камтыйт. Ошо менен бирге БРИКС деген бул азырынча баягы батыш өлкөлөрдө күлүп аткандай кедей өлкөлөрдүн бирикмеси деп күлүшөт кээде. 15% дүйнөлүк соодада ошол БРИКСке таандык. Бул эмнени билдирет? БРИКС мындайын айтканда кичинекей биримдик да. 15% дүйнөлүк сооданыкы ушундай көп элге бул деген ошол БРИКСтин мүчөлөр чын эле кедей мүчөлөрдүн бирикмеси экенин көрсөтүп салат да.
Анан негизи бүгүнкү күнү эгерде карасак бүт дүйнөлүк соода БРИКСтен тышкары өлкөлөрдө мындай көбүнчө дүйнөлүк соодонун кескин бөлүгү БРИКС мүчөлөрүнүн өлкөлөрүнүн сырткары болуп жатат да дүйнө жүзү боюнча. Ошон үчүн мындайын айтканда БРИКС ошол абалды өзгөртүүгө умтулган уюм. Анан учурдагы кандай абалда да БРИКС бүгүнкү орточо саммитте Бирилишкен Долбоорлор талкуу жолугушуулары болуп жатат. Анан негизи ошо баягы келечектеги долбоорлорду карап жатышат. Өлкөлөрдүн ортосунда соода алкаларын жеңилдетүү маселеси каралып жатат. Бирок БРИКСтин мүчөлөрү көбүнүкү логистика туташылган эмес да, иш чара чек аралары жок. Ошон үчүн баары бир дүйнөлүк комплекстүү логистикага, дүйнөлүк комплекстүү жүк ташуу жолдоруна кошулушу аргасыз. Анын инфраструктура, энергетика, айыл чарба биригишкен ошол долбоорлорду ойлоп таап жатышат БРИКСте талкуулап, бирок бул нерсе 10 жылдап, 20 жылдап боло турчу нерселер. Эл аралык финансылык институттарга таасир көрсөтүүгө аракет кылып жатышат. Мисалы үчүн Дүйнөлүк банкты жана эл аралык валюта фондусуна кандайдыр таасир кылганга аракет кылып, мисалы үчүн доллар менен еврону БРИКСтин ортосунан чыгарып салууну аракет кылып жатышат. Бирок азырынча баягы ал нерсе абдан жай кетип баратат да. Мисалы үчүн араң-араң сом рубль болуп, юань сом болуп, юань рубль болуп, араң рупия рубль болуп, араң-араң азыр ушул алака өнүгүп баратат. Бирок алака өнүккөнү менен баары бир инновациялык товарларды сатып алыш үчүн баары бир кайра эле доллар, евро менен сатып алышат. БРИКС өлкөлөрү жана ошол менен соода алып барып жатышат. Демек, бул абалды, бул болуп аткан ситуацияны өзгөртүү дагы 1-2 жылдын иши эмес да, бул дагы бир 20-30 жылдын иши. Ошол анан негизи жыйынтыктасак да БРИКС боюнча дүйнөлүк экономикада саясатта маанилүү ролду ойнойт. Мүчөлөр ортосунда кызматташуунун туруктуу өнүгүүсүн жана кеңейтишине алып келгенге өбөлгө түзөт. Бирок туруктуу инклюзивдик экономиканы өнүктүрүүгө кандайдыр бир шарттарды түзөт. Бирок ошо менен бирге БРИКСтин саясий максаттары аткарылбай калышы ыктымал. Анткени азыркыга чейин ушул БРИКСтин мүчөлөрү инновацияларды кескин түрдө жаратпай жатат. Ошондуктан соода, дүйнөлүк сооданы да колуна ала элек. Ушул эки нерсе БРИКСтин өнүгүшүнө аябай чоң тоскоолдук. Анткени БРИКС өнүгүш үчүн БРИКСтин ичиндеги өлкөлөр инновацияларды өнүктүрүш керек. БРИКСтин ичинде 1-2 эле демократиялуу өлкөлөр, калгандын баары көп учурунда же королдуктар, же диктатордук, же авторитардык режимдин мамлекеттери. Бизде ушундай абал да дүйнө жүзүндө. Инновацияны бир гана демократиялык эркин өлкөлөр өнүктүрө алат. Анткени инновацияны жасаш үчүн эң биринчи бул элдин өзүнүн инициативасы болуш керек, элдин колундагы бийлик болуш керек, элдин өзүнүн мындай өз ыктыяры болуш керек. Элдин ыктыяры качан күчтүү, качан эл өзүнүн бийлиги колунда экенине ишенсе. Эгерде ошону ишенгенге мамлекеттин алы жетпесе, ишендиргенге, анда инновациялар болбойт экен да. Ушул мындайынан айтканда БРИКС бүгүнкү күнү глобалдык түштүк деп коет. Албетте глобалдык түштүк бул абстракция, мындай нерсе жок, бирок ушинтип саясаттануучулар, экономисттер айтканга жакшы көрүшөт. Глобалдык түштүк өлкөлөрү бул кедей диктатордук өлкөлөр жана эли бош эмес, эли эркин эмес, ичинде цензурасы бар, ар бир адам, ар бир ишкер өзүнүн кандайдыр жаңы нерсени жасайын десе ага бут тосуулар көп ушундай өлкөлөр. Анан ушул өлкөлөр баягы демократиялык, эркин, тез өнүккөн, инновацияларга кучак жайган, эгерде бир жараны мен бирдеме ойлоп таптым десе, ошо бир маалда бүт баягы жеке инвесторлор, мамлекеттик инвесторлор акча берген, жана кана жасап көрчү, жасап көр, кана инновацияңды ишке мындай жашоого келтирип көрчү деп жасап жаткан ушул өлкөлөр менен ортосунда атаандаш да бүгүнкү күнү диктатордук өлкөлөр өзүнүн күч колдонуу, согуш ачуу менен көп нерсени жасап жатат, бирок инновация боюнча жеңилип жатат. Баары бир диктатордук өлкөлөр ошол эле батыш өлкөлөргө барып, алардын акчасын сатып алып, өзүнүн акчасына ылдыйган кун менен жана ресурстар менен алмаштырып, анан кайра эле ошол акчага ошол эле батыштан инновацияларды сатып алып атат. Ошол эле батыштан атка минерлер, ата жана балдарларына үйлөрдү алып атышат, окутууларды сатып берип атышат. Үй бүлөлөрүн ошол батыш өлкөлөргө жайгаштырып атышат. Батыштын акчасын, батыштын жашоосун, батыштын технологиясын кайра эле сиңирип атышат да. Ошон үчүн бүгүнкү күнү чын эле баягы батыш өлкөлөргө катуу альтернатива түзүш үчүн
алардын инновацияларга болгон монополиясын сындырыш үчүн бул деген ошол диктатордук өлкөлөр БРИКС мүчөлөрү кайра эле инновативдүү өлкөлөр болуш керек да. А инновативдүү өлкө болуш үчүн ошол эле БРИКС өлкөлөрү кайра демократия, элдик бийликке, элдин инновацияларын колдогонго, эркин экономикага, эркин технологиялык өнүгүү ыкмаларына жана технология инновацияларды колдоо ыкмаларына өтүп кетиши зарыл. Ал үчүн кайра диктатордуктан баш тартыш керек да. Ушундай ситуация. Диктаторлордун биримдиги баары бир чоң ийгиликке жетишпейт, анан чоң согушка алып келиши ыктымал, жер жүзүн жок кылышка алып келиши ыктымал, кризистерди жаратышка мүмкүнчүлүгү толугу бар. Бирок инновацияларды жаратууга жана ошол азыркы болуп аткан лидерлерди тактан түшүрүүгө жол алыш үчүн ошол эле тактагы лидерлердин ыкмаларын жана технологияларын, эл башкарууну, ушул инновация, демократияны баары бир сиңирип алып, кабыл алыш керек болот да, башка жолу жок. Ошондой жыйынтык силер макулсуңар же жоксуңарбы? Мен билем, мага жазылгандардын кээ бир бөлүгү аябай баягы демократия менен батышты жаман көрөт, а мага жазылгандын башка бир бөлүгү дүйнөдө болуп жаткан чындыкты так көрөт, дыкаттык менен чечимдерди кабыл алат жашоосунда. Ошон үчүн мен ойлойм, комментарийлерде дискуссия кызуу болуш керек ушул темага. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.